Саламатсыздарбы, биздин баракчанын катталуучулары. Бүгүн сиздерге жана көчөттү өстүрө турган парник жасоо боюнча өзүбүздүн тажрыйбабыздан бөлүшкүбүз келип турат. Бизде да ушундай муктаждык келип чыкты. Көчөттү өстүргөнгө кичине убакыт кечирээк болуп калды, бирок теплицага даярдаш керек болуп аткан. Анан өстүрө турган жер жок. Жерге кылалы десек, бул жер ачык жер болгондон кийин мал сал көп тебелеп кетет, балдар да ойноп кетет. Анан ушуну кандай кылсак да ары бери ойлонуп отуруп, анан ушундай парник жасалды да, көчөт өстүрө турганчы. Мен матрешка парник деп айтып атам. Бул биринин ичине бири да, бир капкактын ичине дагы бир капкак жабылат. Анан себеби дегенде мындай болот экен. Көчөттү өстүргөндө биринчиден жылуу да болуш керек, экинчиден көлөкө да болуш керек да. Анан бир мезгилде көлөкө да кылып, жылуу да кылыш өтө кыйын да. Пленканы жапса ысып кетет. Жалгыз эле көлөкө кыла турган материал жапса, анда кечинде суурук болуп калат. Ошон үчүн биз ушундай кылдык. Эки катмар кылдык. Бул азыр үстүндө биринчи ички катмарында атайын затенительный сетка жана теплицаларга коюла турган. Каркасын сетка мактарына токудук, 5 мм ошол жакшы отурат экен. Ошону сетка мактап келип ийип туруп, көзөп туруп эле жыгачка сыйып койдук кээ бир жерлери. Анан үстүнө ошондой эле сетка мак болду мунун каркасына. Анан жана жылтырак күн өткөзө турган пленкадан жаап койдук. Анан дагы бир маселе, муну ары бери көтөрүш үчүн атайын рейканы койгондо эле жана замбилдикиндей кылып кол калтырып кетти, көтөрө турганчы. Анан таманы жылуу болуш үчүн пенопласт таштадык. Кичине эки рамканын ортолорун пеналадык жылуу болуш үчүн. Пенопласт дагы жылуу болот. Бул негизи 4 градус жылуу берип турат дейт, кандай болгондо да. Негизи ошондой да. Ошондо өсүмдүктүн таманы жылуу болот. Анан күндүз өстүргөндө биз бул жерден азыр бул алын салынат. Мындай кылып туруп жаап коебуз. Күндүз ушундай тура берет. Күн тиет, күн өтөт, бирок өтө ысып кетпейт, көлөкө болуп турат да. Ал эми кечинде болгондо ушунун эле сыртына бул пленканы жабабыз да. Анан атайын таканчы кылып коебуз мындай. Эми таканчыны сууруп ала койсо болот, алып туруп эле, сууруп алып туруп эле жаап салабыз. Кайра эртең менен ача турган болду, муну ачып коебуз, жумушабыз да. Болгону сугарганда гана муну көтөрүш керек. Муну көтөрүп туруп эле баягы тумандатып суу бериш керек. Анан суу бергенден кийин азыр жаап салайын, ачып коеюн. Тумандатып суу бергенден кийин жаап койсо болот. Анан размерин дагы өлчөмдөрүн жана 32 ячейкалык кассетаны койдук. Ошондо 3 мындай туурасынан батат, 5 узунунан батат. Жалпы 15 штук батат. 15 штукта 32ден 480 көчөт бата турган ушундай рассадник болду. Азыр муну ойлоп атабыз, бийигирээк жерге коюп койсок деп атабыз. Бала бакыра жетпегендей, мал сал тебелеп кетпегендей. Бирок азырынча ушул кимге керек болсо ушул маалымат менен бөлүшсөңүздөр болот.